Салам барыңарга, силер менен мен Мерим Нурдинова. Бул сабакта мен Фаберликтин маркетинг планын айтып беремин. Кыскача, жаңы келгендер же болбосо жакшы түшүнбөй аткандар ушул Фаберликте кантип акча төлөп берет, кантип айлык алабыз, канча айлык алабыз, ошону билиш үчүн биз Фаберликтин айлык берүүчү эрежеси менен таанышып алышыбыз керек. Маркетинг план бул ушу эрежеси. Фаберликтин эмнеси жакшы? Силер ушул жерде каалагандай акча алсаңар болот. Канча акча кааласаңар, канча айлык кааласаңар, ошончо ала аласыңар. Мисалы жөнөкөй жумушта мындай эреже бар, саат 8ден 5ке чейин жумушта иштесең, 30 күн, 1 ай иштесең, айлык беребиз дейт. Айлык болсо фиксированный, мисалы 8.000 беребиз дейт. 8.000 беребиз. Бул ушу бир компаниянын, бир организациянын эрежеси ушундай. Анан бул 8.000 көтөрүлбөйт такырчы. Көтөрүлүшү мүмкүн, может это повышение 2-3 жылдан кийин опытыңар бар болгондо анан көтөрүлөт да. А Фаберликтин эрежеси болсо товар оборот кыл дейт. Товар оборот канча кааласаң балл топто 21 күндүн ичинде айлык аласың дейт. Айлыгың фиксированный 8.000 эмес, баллыңа жараша болот дейт да. Баллың мисалы 100 балл топтосоң 192 сом аласың дейт. 200 балл топтосоң 768 сом аласың. 1000 балл топтосоң 7680 балл аласың дейт. Ушундай да. Ушуну биз кантип санап атабыз, үйрөтүп кетебиз. Мисалы, Фаберлик компаниясында эмнеге балл дейт? Анткени Фаберлик компаниясы не только Кыргызстанда, но и Казакстанда, Украинада, Россияда, Турцияда, бүт эле көп шаарларда бар да. Алардын өзүнүн акчасы бар да, суму бар, теңгеси бар, рубль бар. Ошого карабастан бир валюта кылып койгондо, валюта бул Фаберликтин валютасы бул балл. Биздин Кыргызстандын валютасы боюнча Фаберликтин бир баллы примерно биздики 64 сом болот. 64 сомдук товар 1 балл болот. Сиз билесиңер, актив болуңар болуш керек. Активация болуу бул в среднем биринчи шагтын баасы болот да, 575. Бул 575 силердин баллыңарга, силердин сатып алган, тандап алган продукцияңарга караганда, карата 12 же 15 балл болушу мүмкүн да. Бул ошо 12-15 балл болот. Бул немеңерчи, активацияңарчы. Анан силер ошондо бир каталогдун ичинде жаңы келсеңер, силер уже өзүңөр актив болуп, дагы 5 адамды либо 4 адамды актив кылсаңар эле, ветка боюнча 5 адамды актив кылышыңар керек. Ошондо силер уже биринчи каталогдо эле 100 балл жабасыңар. Уже биринчи ступень консультант болосуңар. 3%. 3% от продаж, от вот этого товарооборота силерге акча түшөт да. Түшүшү мүмкүн, ошондой 3%. Бул ошол айлыктын бергени. Анан биз айлыкты кантип санайбыз? 100 баллды умножаем на эти 3% и умножаем на 64 сома. Анткени сомдо билиш керекпиз биз. Сомдо канча чыгат? Ошондо санап көргүлө, 192 сом чыгат. Бул уже кантип санаганыбыз. Анан ушу маркетинг планы боюнча немелерди көрсөтүп кетейин бир сыра. Кандай званиялар бар, директорго чейин кандай баллдарды топтошуңар керек, анан канча айлык аласыңар. Эң биринчи айтып кеттик. 100 балл. Бул 3%. Бул консультант. Консультант болосуңар, эң биринчи консультант. 100 баллды точно ошонтип эле санайсыңар. 192 болду. 200 балл. Бул уже 6% болосуңар. Бул уже старший консультант. 600 балл. Бул уже 9%. Силер уже лидер болосуңар. Так, 1000 балл. Бул уже 12%. Силер уже
старший лидер болосуңар. 1500 балл. Бул уже 15%. Силер уже вице-директор болосуңар. Вице-директор. 2000 балл. 19%. Старший вице-директор. И 3000 балл. 23%. От этого товарооборота силерге 23% түшөт. Это директорский статус. Директорский статус деле ушинтип санайсыңар. 3000 баллов умножаете на этот процент. 23%. Умножаете на 64 сомы. Это будет уже 44 160 сом. Бул 21 күндүн ичинде табасыңар. Мындайлыкты силерге эч ким бербейт. Мындайлыкты силер только бизнестен табасыңар. Только личный бизнестен, өзүңөрдүн бизнесиңерден табасыңар. Фабриликтин бизнесин табасыңар. Анан силер, получается, директор болуш үчүн силердин структураңарда ар кандай адамдар бар болот. Ар кандай лидерлериңер бар болот. Бирөөсү старший вице-директоруңар бар болот. 2 лидериңер бар болот. Анан 10 чактыдай консультанттарыңар бар болот, силердин командаңарда. Ошолор өзүнө ылайыктуу процентин ала беришет. Алар булар 9% алат, булар 3% алат. То есть бир командада ким канча иштесе көп иштесе, ошого жараша процентин ала берет. Ошого жараша өзүнүн жумушуна жараша акчасын ала берет. 23%, например, мен алам. Биякта 3%дегилер алат ушул кусокту. Биякта старший вице-директорлорум алат. Биякта лидерлерим алат бул кусокту. Бул жакта старший лидерлерим алат бул кусокту. Ошондо ушул бир 20 күндүн ичинде жасаган товарообороттон баарыңар тең өзүңөрдүн жумушуңарга, өзүңөрдүн званияңарга ылайыктуу кусогуңарды алып кетесиңер. Мисалы, дагы айта кетчү нерсе, эгерде мен 23% болсом, наставник болсом, бирок мен ушул каталогдо аз эле иштеп койсом, мага аз эле келип калышы мүмкүн. А менин, мисалы, астымдагы лидерим же астымдагы вице-директорум көбүрөөк иштесе, ал өзүнө ылайыктуу, өзүнө тиешелүү көп кусок алат. То есть бул бизнес аябай чындык, аябай честный бизнес. Ким канча иштесе, ошончо алат. Силердин акчаңарды эч убакта директор жеп койбойт. Жеп койбош үчүн силер 50 балл жабышыңар керек. 50 балл жапканда силерге айлыгыңар түшөт. 50 балл жаппасаңар, айлыгыңар директорго түшүп калат. Ошон үчүн примерно где-то 600 балл силер уже лидер болуп баштаганда эле уже 50 баллды жаап турушуңар керек. Өзүңөр лично 50 балл жасашыңар керек. Буга чейин пока жазабай турсаңар болот, анткени акчасы аз эле пока чыгат. А вот 600 баллдан баштап силер уже 50 балл жасаганга даяр болгула. Көңүл бурганыңарга рахмат. Түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Суроолоруңар болсо кайрылгыла өзүңөрдүн наставниңерге. Силер менен Мерим Нурдинова.